Кыргызстандын жалпы ички карызы 64 миллиард сомдон ашып, рекордтук көрсөткүчтү жаратты. Мындай маалымат экономика жана финансы министрлигинин акыркы маалыматтарынан кийин айтылды. Аталган ведомствонун сайтына 1992 жылдан берки ички мамлекеттик карыз туурасында маалыматтар жарыяланган. Ички карыздын өсүшү 1992 жылы 180,9 миллион сом, 1993 жылы 1 миллиард сомдон ашкан, 1996 жылы 5 миллиард сомдон ашкан, 2009 жылы 8 миллиард сомдон ашкан, 2011 жылы 12 миллиардтан көбөйгөн, 2016 жылы 22 миллиардтан ашып кеткен. 2017 жылы 30 миллиардтан ашкан, 2018 жылы 44 миллиардты чапчыган, 2019 жылы 51 миллиардтан арбын болгон, 2020 жылы 58 миллиард сомдон да көбөйгөн. Айрыкча быйыл карыз ар бир айда улам көбөйүп отуруп, май айында рекордтук чекке жетип, 64 миллиард сомдон ашкан. Бирок мамлекеттик карыздар башкармалыгынын башчысы Нурбек Акчоловдун пикиринде, ички карыздын жогорулашы мамлекетке эч кандай коркунуч алып келбейт. Тескерисинче, бул экономиканын өсүшүн жана улуттук валютанын туруктуулугун камсыз кылат. Акчолов ички бересенин өсүп жатканын мамлекеттик баалуу кагаздар менен байланыштырат. Негедегинде 64 миллиард сомы бул жыл сайын бюджеттен өзү каралып берилет. Баягы алган акчаны кайтарып берүү боюнча. Андан сырткары азыркы кезде биздин министрлик ушул акча көбөйтүү планы бар. Негедегинде бул ички өзүбүздүн карызды көбөйткөнү бул албетте биринчи орунда экономиканы өсүшүнө алып барат. Мамлекеттик баалуу кагаздар мамлекеттик ички карыздардын көп бөлүгүн түзөт. Алар мамлекеттик казыналык векселдерден турат. 1 жылга чейин айлантуу мөөнөтү менен чыгарылат. Ошондой эле 2 жылдан 10 жылга чейинки айлантууга чыгарылуучу мамлекеттик казыналык облигациялардан турат. Аларды адатта банктар алат, жеке жарандар да коммерциялык банктар аркылуу гана сатып ала алат. Экономисттер өзүбүздөн өзүбүз карыз алып, ички бересени өстүрүп жатканыбыз экономикада чоң көйгөй бар экенинен кабар берет дешет. Буга пандемияга байланыштуу акыркы убактагы элдин жашоо шарты да тиешелүү болушу ыктымал. Анан качан бюджетте ошо салыктан түшкөн акчалар, бажыдан түшкөн акчалар жана башка жактан түшкөн акчалар жетишпей баштаганда өкмөт баалуу кагаздарды чыгарат. Ошондуктан эгер ички карыз көбөйсө, демек экономикада проблемалар бар. Демек салык чогултууда, бажыда түшкөн акчаларда кандайдыр проблемалар бар. Ошондуктан эгер андай проблема болбосо, анда өкмөт анчалык көп ички карызды алмак эмес. Экономист Кубанч Чороевдун пикиринде, бюджетте киреше булактары жетиштүү болгондо мамлекет эч качан ички насыяларга кайрылбайт болчу. Банктар болсо, биз банктар силерден депозит алганга гарантированно даярбыз, пайызы чоң десе. Демек, банктар бизнести каржылоого аракет кылабы же өкмөттү каржылоого? Кайсы жагында гарантиялар көбүрөөк? Деген менен айрым серепчилер көпчүлүк башка мамлекеттердин мамлекеттик карызынын көп бөлүгүн ички карыз түзөрүн, ал эми Кыргызстанда жагдай тескерисинче экендигин белгилешет. Учурда өлкөнүн тышкы карызы 5 миллиард долларга чукул. Тазагүл Эмилбекова, Талантбек Исманалиев, Нью ТВ.